Шайлоого аз гана күндөр калды. Саясий партиялар жарышка даярдык көрүп жатышат. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлүп, талапкерлигин көрсөткөн депутаттар шайлоонун үгүт иштери учурунда эл менен жолугуш керекпи же иштеши керекпи деген суроо жаралды. Темага кабарчыбыз кененирээк токтолот. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов депутаттардын алдына токтом долбоорун сунуштады. Анда эл өкүлдөрү шайлоого байланыштуу бир ай эл менен жолугуп, депутаттык милдетин токтотушу зарыл болгондугу жазылган. Буга айрым эл өкүлдөр каршы чыгып, токтомду жокко чыгаруу керектигин айтып чыкты. Анткени бир ай ичинде орчундуу маселелер болуп калышы мүмкүн экенин билдирип жатышат. Бул чечим туура эмесирээк болуп калат. Жогорку кеңеш иштеш керек. Анткени бул бир айдын ичинде көптөгөн орчундуу маселе болуп калышы мүмкүн. Анан маселе көптөгөн иштеш керек. Үчүнчү күндөрү чогулуп, комитеттер хотя бы постоянно действующий конституционный органдар иштеш керек. Биз мына оговоркалар менен анан бюджет келет, бюджеттик маселелерди эми ачык айтайлы, шайлоого барбаганда көп депутаттар бар, алар иш алып барат эле да комитеттерде. Анан биз самоустраняться деп баарын кетип калган туура эмес болуп калат. Жогорку кеңеш конституция менен, элдин ишеними менен жаңы курам шайланганга чейин жогорку кеңеш иштеш керек. Буга кошумча депутат Ырыскелди Момбеков бир ай депутаттар шайлоочулар менен жолугушуусу керектигин айтты. Токтом долбоорду артка кайтаруунун зарылчылыгы жоктугун билдирди. Мындай сунушка Шайлообек Атазов караманча каршы чыгып, сын пикири менен жооп кайтарды. Ырыскелди Момбеков ага, сиз айтып атасыз, кайтаргыла деп. Биз айтып атабыз. Дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Сиз билесиз. Сиздин катарыңызда 5 жолу депутат болуп келген уруулар бар. Ошо урууларды мына азыр биз 1 жылдан бери көрбөй атабыз. Мейли бир апта барып иштейли. Бирок кайрадан баягы ууру кескилер барып туруп, элди будуңчан кылбаш үчүн президентке, министрлер кабинетине жардам берип турайлы деп. Да, бул жерге келип эгер өзүнү реклама кылган популисттер болсо, анда центризм баасын бериш керек. Бирок келбегендер келбей эле жүрөт. Мына келгендер иштей бериш керек да, шайлоого катышпаган депутаттардын укугуну эмне үчүн чектеп атасыңар? Анан кийин дагы мына реваншисттер чыгат, популисттер чыгат, сатып алгычтар, админресурстар болсо, биз бул жерде баа берип турушубуз керек, ойлорубузду айтып. Өз кезегинде Момбеков дагы жооп кайтарууга жетишти. Ал төрага шайлоого катышып жатат. Ал эле эмес вице-спикерлердин бири Бириккен Улуттар уюмуна кетсе, экинчиси жарышка чыкты. Мындай чакта кантип отурумдар болот деген суроону ортого салды. Рахмат, Шайлообек эне, мен тоскоолдук жараткан жокмун. Бир нерсени ойлосоңуздар, урматтуу кесиптештер. Төрагабыз Талант Турдумаматов шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекова комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлап алайык. Анда төраганы шайлаш керек да. Ким алып барат? Төрага жок болсо. Анан палата иштебесе, комитет фракциялар иштебейт регламент боюнча. А комитет фракциялар иштесе, палатага мен алып чыгасың. Корутунду жок болсо. Мен ошол мыйзамды жогу каратам. Анан дегеле. Бул өзү туура эмес деп мен өзүмдүн оюмду айттым. Анан ага мындай неме кылбай эле койгула. Мен буга каршымын. Анан эми макул болгондор макул болорсуң. Кеп бири-бирибиздин атыбызды атабай эле, анан кийин пиар кылбай эле коелу. Ал арада өзгөчө сунушу менен депутат Алайбек Алымбаев микрофонго чыкты. Ал ишти токтотпош керектигин айтып, мыйзамдуулукка чакырды. Андай болбосо анда мандатыңарды тапшырып бергиле деп кесе сүйлөдү. Бир ай болсо да партиянын кезегинде турган адамдар келип иштесин деди. Эскертсек, Алайбек Алымбаев эл өкүлү болуп келгенине 2 күн эми болду. Биздин коллегалар айтып атат, шайлоого тоскоолдук болуп калат, тең укуктуулук болбой калат депчи. Анда мен коллегаларга кайрылат элем. Урматтуу коллегалар, анда мандатыңыздарды тапшырып бериңиздер дагы, ошондо чыныгы тең укуктуулук болот. Артыңызда көптөгөн добуштарды алып келген партиялык списокто кыз келин жигиттер турат. Мына мен бүгүн келдим. Ошолор келсин дагы иштесин анда бир ай болсо дагы. А сиздер тең укуктуу болуп туруп шайлоого катышыңыздар. Үчүнчүдөн, сиздер мамлекеттин, элдин эсебинен айлык алып отурасыздар. Ошону дагы акташ керек да.
акташ керек. Мына ушундай пикирди карманып, пиар менен алектенгениңерди токтоткула деген сөздөр да чыгып кетти. Бул калп эле элге жакшы көрүүнүн амалы деген Дастан Жумабеков буларга токтолду. Элге жолугуу, шайлоочуларга жолугуу бул мыйзамда да биздин регламентте да так жазылган. Мынакей квартал келип калды, 4-3 квартал. Ошонун негизинде биз эл менен жолугуп кандай ден соолуктарын сурайбызбы, кышкыга кандай кам көрдү, эмне маселелер болуп атат, аны сурап коюш биздин укук. Бул мыйзам менен так көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде жогоруда айтылган токтомду урматтуу депутаттар колдоп койсоңуздар жаңылышпайсыздар. Жыйынтыгында токтом долбоору добуш берүүгө коюлду. Көпчүлүк депутаттар каршы добуш берип, спикердин сунушу колдоо таппай калды. Тагыраагы депутаттар 28 октябрдан 28 ноябрга чейин иштемей болушту. Урматтуу депутаттар, танапис. Жогдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Парламент депутаттары бүгүнкү жыйында Жогорку соттун 3 жаңы судьясын шайлашты. Талапкерлер Тыныбек Бекешевди, Сулайманкул Атакуловду жана Аида Сейдахматованы депутаттарга президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов тааныштырды. Депутаттар алардын талапкерлигин колдогондон соң жаңы судьялар ант беришти. Кыргызстандын Жогорку сотунда төрайым, анын 3 орун басары жана 31 судья бар. Президент Жогорку соттун судьяларын шайлоо үчүн парламентке талапкерлерди сунуштайт. Ош облусунда жана Ош шаарындагы социалдык объектилердин абалы начар, жетишпеген жана ремонт талап кылынган имараттар бүгүнкү күндө көйгөй жаратып жатат. Бул маселелер менен министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсалов Ош облусуна болгон сапарында таанышты. Байсалов мындай көйгөйлөр жакынкы келечекте жоюлуп, оң долоорун убадылап кетти. Билимге муктаж болгон жарандардан ките окуу үчүн акча талап кылууну токтотуу талабы коюлду. Маалым болгондой, Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы облустук китепкана келген кардарлардын ар биринен 10 сомдон акча алышчу. Ушул күнгө чейин заманбап шарты жок китепкананын абалы келечекте оңдоп түзөөдөн өтүп, маданият борборго айланаарын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ишендирүүдө. Бирок кызматкерлер чогулган акча каражаттары эскилиги жеткен китептерди оңдоого керектелип жатканын, мамлекет тарабынан жаңы китептер үчүн жаратылуу каражат бөлүнбөстүгүн айтышты. Жанагындай кандайдыр бир акча алгандарды токтотуңуздар. Бул жерде билим булагы. Бул жерге биздин балдарыбызга болобу, жарандарыбызга болобу мамлекет тарабынан биз бекер эмес, керек болсо ошол эл агартуу ишине ошолорго катышкандарга биз кайра көмөктөшүп, үйүнө алып барып, почта менен жөнөтүп, камсыз кылып берип турушубуз керек. Анан күнүнө 10 сомдон алат экенсиңер. Бул эмне деген көрүнүш? Аталган китепкана учурда толугу менен капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Буга чейин 2018-2019 жылдары жалпы 7 миллион сом бөлүнүп, жылуулук тармагы жана сыртындагы таш төшөө иштери бүткөн айтылууда. Ал эми жалпы оңдоп түзөөгө 14 миллион сом керектелет. Бул каражатка имарат акталып, сырдалып, чатыры толугу менен алмаштыруу керектиги айтылууда. Бүгүнкү күндө жалпы келишимдик басы 21 миллион сом болгон. Анын ичинен ошол 7 миллион сом акча каражаты каржыланып, ремонттоо иштери аткарылган. Калган иштерин толук бүткөрүү үчүн 14 миллион сом акча каражаты керектелет. Ал иштерге, ал акча каражатына имараттын толук чатыры алмаштырыш керек. Андан сырткары сырткы благоустройство, айлана чөйрөсүндөгү бурчаткылоо иштери жана баягы дренаждын калыбына келтирүү иштери толук бүткөрүлүшү керек. Андан сырткары ички ажаткана ремонттоо иштери калганда негизинен ошол. Ош шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда да көйгөй жок эмес. Бүгүнкү күндө жаңы имаратка муктаждык жаралып жатыптыр. Буга себеп аталган борбордун башкы имаратына консультация алган медицина кызматкерлеринен тартып, ден соолугуна кам көргөн жарандардын агымы көп. Бир эле бөлмөдө бир нече адистер кызмат көрсөтүп жатканы айтылды. Талаптарга жооп бербейт стандарттар боюнча, бирок эми ушул эмеден чыгып мүмкүн болушунча иштеп атабыз. Айрым кээ бир кабинеттерибизде 3-төн 4төн чейин врачтарыбыз отуруп калган жерлер бар. Жок эле дегенде 2ден дарыгерибиз отурат, 2ден медайымы менен, анан кичинекей кааналарда. Маселени айтты, азыр как раз Эдил Жолдубаевич өзү да кирип көрүп ар бир дарыгерлер менен сүйлөшүп көрдү, башка эмелерди көрдү. Буюрса ушу жакшы жагына чечилип
калса керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Ош облусуна болгон алгачкы иш сапарында пандемия кырдаалында курулган жугуштуу оорулар ооруканасы менен да таанышты. Аталган бейтапкананын кошумча имараттары учурда жараксыз абалда турат, бирок азыркы тапта имарат куруунун шарттарын карап чыгуу зарылдыгы эскертилүүдө. Келерки жылдары мамлекеттин капчыгына карап көп кабаттуу имарат салуу демилгеси көтөрүлөрүн билдирди. Эмки жылы 1,5 жылдан кийин кандайдыр бир колубуз узарса, бир эле заматта бир жакшы, чоңураак, заманбап бир корпус курсакпы деген. Эми мунун баардыгын азыркы учурда айтыш эрте. Биз изилдейбиз, баардыгын өлчөйбүз, караштырабыз. Жалпы министрлер кабинети менен анан президенттин жетекчилигинде бул бүт маселелерди мындай бир комплекстүү чечкенге аракет кылабыз. Балалар өсүп атпайбы? Ошого коррекция кылганда 60 миллионго деп сметасы эсептелди да. Акчанын финансы каражаттын жоктугунан быйыл салынбай калды. Анан азыр кийинки жылдын планына киргизип, ушуну салып беребиз деген убадалар болуп атат да. Ошону күтүп атабыз. Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аталган кызматка дайындалгандан бери алгачкы жолу Ош облусуна иш сапары менен келген. Анда Байсалов социалдык имараттар менен таанышып, аталган көйгөйлөрдү жолго коюу убадаларын берип кетти. Нурзада Сыдыкова, Делет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Врачтыгын көрсөттүңүздөр.